1975-жылы Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестине көркөм фильм тартылган. Ошол учурда фильм тууралуу коомдо ар кандай ой-пикирлер жаралган. Жазуучу Чыңгыз Айтматов, режиссер Болотбек Шамшиев, оператор Манасбек Мусаев мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болушкан. Бүгүн ошол Ак кеме фильмдеги башкы ролду ойногон бала Нургазы Сыдыгалиев менен жолугушмакчыбыз. Буй жаңы эле тууган. Ошого агадай бериш керек. Мен алай. Ооба, исиңизди кое бериңиз. Ана, жооп бере берейин. Алып бар. Жумуртканы каяка туду? Кана, издечи. Таптыңбы? Канча экен? Кана көрсөтчү, алып келчи. Карабайсың, ар жагында дагы турат. Дейт астында. Муну чыгарсаң бери жаба. Киного түшкөнүңүздө туугандарыңыздын арасынан эң көп сүйүнгөнү, кубанганы ким болду эле? Ал кезде апам жаш болчу да. Анан кийин кечинде чогуу биз менен отуруп калганда, же чай ичип отурганда, анан киши аябай көп келчү. Эмне дегенде биз эми чоң арта турабыз. Биягы кант болсо, ордо сай чоң арып. Анан көз жашы акканда мен ойлочумун да, эмне ыйлап атасың десем, мен сүйүнүп атпаймынбы деп атчы да. Анан ушул уй болсо апамдыкы болчу. Анан ушул уйду мисалы союзда жалко да. Ал кезде Борис Пионерге барчубуз да. Анан апам бизди такси менен алып барып, анан кайра алып келчи да. Убактысы жок болуп калганда тайжам алып келчи бизди. Ушул жакта көп жол жүрдүк да, ушу бийлепчи. Анан биз кубанганда ата-эне дагы кубанат экен. Биз квартирада турчубуз, ЖД вокзалындачы. Анда бир кичинекей, азыр мындай турсам, ушу сарайдан да кичинекей бир комната, бир бөлмөлүү комнатада турчубуз да. Чыңгыз байке да ошого аралашып, буларга үй бериш керек. Анан эки балалуу деп үй берген себеби ошо кино болуп калды да. Мен экинчи балам төрөлгөндө Чыңгыз байке Жомарт деп койгон атынчы, мен ошого сыймыктанам. Ушу апам азыр тирүү болгондо ушуну көрүп жаныбызда турса, Кубанып эле. ооба. Сиздер көрүп жаткан тасма Ак кеме фильминин тартылып жаткан учуру. Койгон режиссеру Болотбек Шамшиев. Кинодо дагы бир эсте калган учур ушу бугулардын кайра кайтып келиши да. Ошондо сиз аябай жакшы аткаргансыз да. Ошол эпизод тууралуу айтып берсеңиз. Ал жерде деген мисалы биз анда шаарда турганда не то что бугу, уй ат дегенди көргөн эмесмин да. Анан аяка барганда бугуну көргөндө мага таңкалыштуу болду да. Анан дайыма эле ушинтип эле ушул суу жегине эле келе берчимин да, аларды көргөнүчү. Анан ушул моменттерде жанагы оператор Манас байкебиз ушу баланы ойногон, вообще тартканы кыйын болот негизичи. Бирок ошондо ошолорду мен карап атканымды, менин переживанияларымды тартып алганы бул аябай керемет деп ойлойм да. Айтсаңыз, сиз киного түшкөнгө чейин музыка менен алектенчү элеңиз же ушу кинодон кийин шык пайда болдубу сизде? Мен киного чейин Дворец Пионерине барчыбыз, сиңдим экөөбүз. Апам 3 жашта эле бизди алып барган ушул жагачы. Аякта бийлеп, бирок ырдабачы элек да. Айтурган эже ырдап атканда ал дагы мага ушу индиянча ырдап атканы аябай жакшы көрүндү да.
Мен аны жакшы көрүп калбадым. Ушу кино кезимде элечи. Анда аябай сулуу эмес беле. Сулуу болуп ырдап атканда мен ошо аркылуу анан музыкада таасир болуп калды деп ойлойм да. Кино көрсөтөйүнбү? Мулихаji чанамок нарихаji мурамур чуни куя тохи назар чуни куя आजा है राजा दिन की परी लजो परी आजा पिया बन की परी लजो परी मन की मदिरा सलम सलल तो मिदवल बजना मेरी नाही मुरामुर चुनी कुया Балаке той, инди ачаты биле меселеде турбайбы. हाजी चनमक нарихаji Нургазы эке, Орозкул менен жана Момунчалдын суудан карагай ташып келаткан жери бар го. Ошол жери кандай тартылды эле? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Анан эсимде бар, чал улам кирет, анан кайра чыкылат, үйүшүп атат байкуш. Анан кийин тиги жанагы жерин урган жеринен анан тиги чындап эле кичине басып иди. Басып алганда жанагы каны да агып кетти, анан сөздөрүнөн жана айбан деген да чыгып кетти да. Негизи ал кинодо терс каарман, анан ушул жерин мындай эле урат деп ойлоду да, любой эле киши ошентип ойлойт да. Анан аябай жаман болду да чал. Анан ошондон кийин менин эсимде бар, аны даже больше таратпайм, киноңор ушундай турбай. Кандай аны чаап ийесиңерби деп. Анан ал да ооруп калып ушундай убакыт болду да. Кино бүткөндөн кийин могу Россиянын жанында пельменный бар болчу. Ошол жакта Орозкул байке пельмен жеп атканда, баягы кыргыз кишилер баягыда пельмен жеп, анан тиги Орозкулду кинодон кийин таанып калыптыр да. Анан барып жана борчту башына кийгизген ошого милицияга түшкөн ошол кишилерчи. Орозкул байке ошондой да болгон. Эмне сен ушундай чалды, сен аны чабасың, балага жаман сүйлөгөнсүң деп жанагы кино бүткөндөн кийин ошентип ушундай бир конфликт болгон да, эсимде бар. Эй, чыгыда! Кайда? Мектепке неберем түштөн бери күтүп калды. Эй, ушка! Кайрат! Энең дора урайдыса. Тарта бер! Басасыр! Ай, банекейс. Кинонун финалына жакын ушу Орозкулдун бугун башына алып чаап аткан жери бар эмеспи? Ошол жерди сиз өзүңүз кирип жашадыңызбы же кинематографиянын ушу сыйкырдуу күчү менен берилдиби? Киносъемочный группада жүргөндө мен аны дайыма көрүп, ага да бир ат коюп койгам, эсимде жок. Анын жана иттер менен ойнойт го. Тиги Балтек эмес беле итимдин аты. Тиге да бир ат коюп койгом. Анан ошо менен ойноп эле дайыма көрүп, ага киши көнүп калат экен да. Анан ошол биринчи макет алып келип аткан. Анан макет алып келгенде мен да ойлодум да, кино мен муну сойгону болбойт окшойт деп ойлоп койдум да. А бирок негизи ошол бугунун жанагынтип башын союп, анан башын жарып атканда мага жаман болду да. Мен ошондо Орозкулду аябай жаман көрө баштадым да. Анан кино бүткөндөн кийин да жаман көрүп жүрдүм да. Эй, муну сенин таятан күнбөсүнө коём. Ары бери өткөндөр сыйды өтөттүк жекен деп өтүшсүн. Аягында сиз сууга секирип, ак кемени көздөй кетип барткан жериңиз бар да, атаңызга. Ошол жери атмосфера менен дал келишет да. Ошол жердеги сиздин ойногонуңуз аябай укмуштуудай да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Анан жана жери бар, жагы бир жери сууга түшкөн жеричи, мен ал деген бассейн болду да, чогуу Москвада бассейн. Анан сууга үйрөтө баштады. Мен анда суудан да курчумун. Түшө албай. Анан улам терең жерге алып барат. Терең жерге алып барса мен корком. Аяк терең да мен чыга албайм деп. Анан тайыз жерге алып барып атпайм мени. Анан башым менен ушака мен секирем дедим да. Бирок тайыз жер экен. Ошондо да башым менен секирип башым жарып алгам мен.
Ata. Ata. Ben sabarım gelir. Oldu mu? Biz de yapmadık. Ben de havalım olmarım. Sizdi кармап койдук окшойт. Көп съемка кылып. Yok iştek emas. Maçtan geri yok turбай. Азыр жууп силерди жеткизип коеюн. Анда суроозду уланта берели. Сурооңду айта бер. Фильмдеги каармандарды турмушуңузда кездештирдиңизби? Мынчал менен жана Орозкул айтканда бул эки коомдо кесилиши. Мисалы Момунчан бул момун илгерки келаткан биздин кыргыздар унчукпаган, баарын чыдаган. Орозкул болсо бул уже баягы азыркы коомдогу жаңы бийликке келген ушу анда орустар эмеспи. Анан ушу эки образдар жаралган бул эми көп айтырса болот да. Эмне дегенде чал баягы кыргыз айылда турган, ал баарын ичинен билип турса дагы үстөмдүк кылган да жана Орозкул деген эмне дегенде ошонун өкмөтү ушундай болчу. Ошондой учурда ошол Момунчал ошонун баарына чыдаган. Эми мен эмеге айтпай эле коеюн. Жана мен просто образдарды айтам да, саясатты. Нургазы айке, сиз башка фильмдерге дагы тартылдыңызбы? Башка киного жана өзбек фильмине тартылгам, жана «Птицы наших надежд» деген. Ошо Ак кемеден кийин эле. Андан кийин тартылган жоксузбу? Жок, андан кийин тартылбай калдым. Анан эпизодторго тартылдым. Процессте, анан Ранний журавлиде. Андан кийин эмне үчүн өзүңүздүн өнөрүңүздү улап кеткен жоксуз? Баягы кинодон кийин ар бир киши өйдө төмөн болот экен. Мында мен деле ошо звездный болезнь дейт. Ушундай эле кишилерди анча-мынча эметпей, жана теңдебей. Ал жаман нерсе экен да. Эмне дегенде же постоянно ошондой болуп ойноп, же ошондой кинолорго түшүп туруш керек, же андан кийин баягы түшпөй калыш, ал да жаман экен да. Киного Болот Шамшиев алды да, ошол ролго мени утвердить кылды да. Анан ошо кичинекейимде ошо кинонун жанагы баланын образын айтып берип, ошо даражага жеткизген бул Болот Шамшиев деп ойлойм да. Бирок жашоодо ар кандай болот. Жашоодо биз мындай мамилебиз жок. Ал өзүнчө, мен өзүмчө кино тартып атканда сен керек аябай керек экенсиң. Кино тартпагандан кийин сен уже керек жок экенсиң. Баягы звездный болезнь болуп эметкенде көбүнчө мындай жылдыздар ошо башкача жолдорго түшүп кетет эмеспи? Андай күндөр болгон жокпу? Туура айтасың. Андай да башкача жолдорго түшүп кетет. Баягы наркоман болуп кетишет, ичкиликке берилип кетет. Мен да ушу ичкиликке аябай берилип кеткен убагым болгондо, анан кой деп ошо ичкилик жаман экен да. Ар кимиси келип эле, ай сен ошо барасың, кел бирдемке 100 грамм ичели, тойлордон өзүм музыкант болсом, ушундай кесипте ушундай болчу да. Бир банкеттерде жүрөсүң, ойнойсуң, концерттерде болот. Анан ичкиликке аябай берилип калган, мен да ошондой учур болуп калган. Анан кой деп ушунун баарын чыдап, азыр Кудайга шүгүр жакшы. Такыр ичпейм. Чоң кинолорго тартылбай калганыма өкүнбөйм. Турмуш деген бул өзү эле чоң кино экен. Азыркы жашоомдо эле мен өкүнбөйм.